JD.com'го дүкөндү кантип катташ керек? Маанилүү. Аянтчада Кытайда катталган юридикалык жакка гана дүкөн ачса болот. Дүкөндүн аккаунтун түзүү үчүн зарыл болгон документтер: бизнести каттоо жөнүндөгү бөлүк, банктык эсеп, товардык белгини каттоо жөнүндөгү бөлүк, паспорт. JD.com аянтчасында дүкөнүңүздү ачуу үчүн сиз документтердин атайын тизмесин даярдашыңыз керек жана бир нече шарттары бар. Абройлуу компаниянын болуусу зарыл. Бул товарлар жана тажрыйба менен тастыкталат. Сизде лицензияланган бренд болуусу зарыл. Колдонуудагы долларлык банктык эсеп, бизнести каттоо жөнүндө документ, өздүк күбөлүк. Кытайда кардарларды колдоо кызматынын кызматкерлерин камсыз кылууга даяр болуу керек. Кытай тилинде товарлардын сүрөттөмөлөрүн жана профессионалдуу түрдө тартылган сүрөттөрүн даярдап коюңуз. Alipay'де эсеп болуусу керек. Кытайлык төлөм системасы. Alipay'де эсеп ачуу үчүн сизге төмөндөгүлөр керек. Банктагы эсеп. Каттоо учурунда Alipay аккаунтундагы банктык картанын маалыматын толтуруу. Юридикалык жактарга Alipay'ден эсеп ачуу үчүн Кытай банкында жарактуу банктык эсеби жана Кытай банктык картасы болушу зарыл. Visa жана MasterCard карталар системасы жараксыз. Каттоо коддору жөнөтүлө турган телефон номерда Кытайдыкы болушу керек. Материктик Кытайдын аймагында товарларды кайтарып берүү борбору. Бардык жогоруда көрсөтүлгөн документтерди даярдап жана шарттарды аткаргандан кийин биз JD.com аянтчасында дүкөнүбүздү каттоого киришсек болот. JD Marketplace сайтына өтүп жана Join Us баскычын басабыз. Сиздин аккаунтуңуздун катталуусун толтурууда 4 негизги кадам болот. Биринчи кадам: сатуучунун талону жана JD Worldwide каттоо спецификациялары менен таанышуу. Алар шилтемеде бар. Документтерди карап чыккандан кийин сиз Register as Seller, сатуучу катары катталуу деген пунктуга куш белги коесуз. Андан соң Next баскычын басабыз. Экинчи кадамда сиз аккаунтту ким каттап жаткандыгы тууралуу маалымат беришиңиз керек. Сиз атыңызды киргизесиз. Сиздин телефонуңуздун номери каттоонун биринчи кадамында киргизилиши керек. Сиз электрондук почтаңыздын дарегин киргизип, Next баскычын бассаңыз болот. Каттоонун үчүнчү кадамы: компания жөнүндө негизги маалыматты берүү. Сиз компанияңыздын аталышын киргизип, бизнесиңиздин мыйзамдуулугун ырасташыңыз керек. JD бизнести каттоо жөнүндөгү күбөлүктүн сканерден өткөрүлгөн көчүрмөсүн же бизнести каттоо жөнүндөгү күбөлүктүн сүрөтүн, бизнести жүргүзүү лицензиясын же бизнести каттоо жөнүндөгү сертификатты кабыл алат. Компаниянын бардык документтерин жүктөп бүткөндөн кийин сиз мыйзамдуу өкүлдү аныкташыңыз керек. Бул бизнести каттаган адам, анын аты документтерде болушу керек. JD жүктөөгө паспортты же айдоочулук күбөлүктү кабыл алат. Алардын эки бети тең сканерден өткөрүлүшү керек. Андан соң сиз бизнесиңиз катталган өлкөнү тандап, ошондой эле компаниянын юридикалык дарегин көрсөтүшүңүз керек. Каттоо учурунда сиз бардык документтердин номерлерин көрсөтүшүңүз керек. Алар сүрөттөгү документтердин номерлерине дал келиши керек. Ошондой эле компаниянын телефонунун номерин жана өзгөчө кырдаалдар учурунда байланышуучу адамды көрсөтүү керек. Кийинки бөлүмгө өтөлү. Бул экранда Кытайда товарлар кайрыла турган даректи көрсөтүшүбүз керек. Бул Кытайда бизнес жүргүзүү үчүн зарыл болгон шарт. Бирок учурда жеткиликтүү дарегиңиз жок болсо, жок дегенди тандап, кийинки баскычын басыңыз. Эгерде бул этапта сизде товарды кайтаруу дареги жок болсо, анда өтүнмөңүздү тапшырып, аны жактыргандан кийин JD сизге Кытайдагы жергиликтүү агенттиктерди сунуштайт. Алар сизге ушундай даректи сунуштап, сатуудан кийинки тейлөөдө жардам бере алышат. 4-чү кадамда банктык эсебиңиз тууралуу маалыматты беришиңиз керек. Эсеп ээсинин аты жөнү, бизнес өкүлүнүн же ээсинин аты жөнү менен дал келиши керек. Сиз жөн гана компанияңыздын атын, мисал катары Америка банкы сыяктуу сизге кызмат кылган банктын атын киргизип, ачылуучу менюдан банктын дарегин тандайсыз. Андан кийин эсеп номериңизди жана банктын Swift кодун киргизесиз. Ар бир банкта эл аралык банктык которуулар үчүн зарыл болгон уникалдуу Swift коду бар. Сиз ошондой эле банктык көчүрмөлөрүңүздөгү дарекке дал келген компанияңыздын юридикалык дарегин көрсөтүп, андан кийин ачылуучу менюдан өлкөнүн кодун тандап алышыңыз керек. Бул маалыматтардын баарын толтургандан кийин маалыматты чогултуу формасын жүктөп алуу үчүн Settlement Information Collection from Template текстин басыңыз. Сиз киргизген маалыматтардын тууралыгын текшере турган PDF файлын ачасыз.
Эгерде бардык маалымат туура болсо, анда сиз бул документти басып чыгарып, кол коюп, ошол форманын ылдый жагына күнүн коюп, андан кийин аны кайра системага жүктөшүңүз керек. Форманы жүктөп алгандан кийин анын сүрөт форматында жүктөлгөндүгүн текшериңиз. Эгерде форма жүктөлсө, кийинки баскычын басып, кийинки бөлүмгө өтөбүз. Кийинки кадамда дүкөнүңүз жөнүндө маалыматты, дүкөнүңүздүн аталышын толтурасыз. Андан соң дүкөнүңүздө сатылып жаткан брендтерди тандайсыз. Бул брендти кошуу баскычы аркылуу жасалат. Сиз жаңы бренд түзө аласыз же маалымат базасынан брендти тандай аласыз. Эгерде бренд буга чейин Кытайда сатылса, ал брендтердин маалымат базасында жеткиликтүү болот. Мисал катары биз жаңы бренд түзөбүз. Анткени биз рынокко өзүбүздүн брендибиз менен кирүүнү каалайбыз. Эгерде сиз брендтин атын жана бренд соода белгисинин ээсин киргизсеңиз, анда ал брендти сатуу же кайра сатуу укугуңузду ырасташыңыз керек. Адатта бренд ээлери товардык белгинин сертификатын жүктөшөт. Ал эми дистрибьюторлор бажы декларациясын жүктөшөт. Өтүнмөлөр жана сертификаттар жарактуу болушу керек. Жаңы брендти түзүп жатканда брендиңиздин логотипин жүктөп алышыңыз керек. Сүрөттүн өлчөмү 102x36 пиксель жана 30 килобайттан аз болушу керек. Ошондой эле буюмдун тышкы таңгагынын сүрөтүн жүктөшүңүз керек болот. Сүрөттүн өлчөмү 800x800 пиксель болушу керек. Качан гана бардык сүрөттөр жүктөлгөндөн кийинки баскычын бассаңыз болот. Сиз брендиңиздин категориясын тандап алышыңыз керек. Бул бөлүмдө категорияларды тандоодо так болуу абдан маанилүү. Анткени бул сиздин товарларыңыздын JD.com сайтында кантип жана кайсы бөлүмдөрдө көрсөтүлүшүнө таасир этет. Товарлардын категорияларын сактап коебуз. Сиз ошондой эле дүкөнүңүз үчүн негизги категорияны тандап алышыңыз керек. Кийинки бөлүмдө сиз каттоо жыйымдарын карап чыгышыңыз керек. Учурда платформанын кызматтары үчүн төлөм жок жана депозит болбойт. Бирок сиз комиссиялык жыйымды төлөшүңүз керек болот. Жыйым сиз саткан буюмдун категориясына жараша болот. Өтүнмөнү берүү процессиндеги акыркы кадам бул эки документти карап чыгуу болуп саналат. Биринчи документ сиз жана JD Check-it HK ортосунда дүкөндөрдүн платформаларынын кызматтарын көрсөтүү боюнча келишим болуп саналат. Бул документти кунт коюп окуп чыгып, бул шарттарга макул экениңизди куш белгиси менен ырастап, кийинки баскычын басышыңыз керек. Экинчи документ дүкөн тарабынан комиссияны автоматтык түрдө эсептен чыгаруу боюнча келишим. Бул сатуунун негизинде эсептеле турган комиссия. Бул жерде да сиз макулдугуңузду куш белги менен ырастап, андан кийин тастыктоо жана жөнөтүү баскычын басасыз. Сиз JD платформасына ырастоо үчүн өтүнмөңүздү жөнөтүңүз. Өтүнмөңүз ырасталгандан кийин сиз электрондук почта аркылуу эскертме аласыз. JD Marketplace аккаунтуңузга кирип, товарларыңызды дүкөнгө кошо баштасаңыз болот.